Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили китептерибизди алып чыгып, мектепте отургандай, өзүбүздү сабакта отургандай элестетип, анда сабагыбызды баштайлы. Сын атоочту кайталайбыз. Кана, бул жерде көп чекиттин ордуна сын атооч сөздөрдү коюп, макалдарды толуктап көрөлү балдар. Биринчи, ушундай макал уктуңар беле? Ак эмгектин наны кандай? Жалкоонун жаны кандай? Туура, ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Андан кийинки макалыбызды карайлы. Кандай уул элине баш болот, кандай уул элине кас болот? Ойлонгулачы. Эгер туура тапсаңар, анда азаматсыңар. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот. Андан кийинки макал дайым эле кездешип жүрөт, угуп жүрөсүңөр. Кандай үй базар, кандай үйдү мазар деп койчу эле? Ооба балдар. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Кийинкиси. Кандай сөз жыланды ийинден чыгарат? Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат. Мына ушул макалдарды жашооңордо колдонсоңор, анда эң жакшы пайдасы тиет. Эми дептериңерге менин досум деп туруп, досуңардын келбетин сүрөттөйсүңөр. Таяныч сөздөрдү бердим. Ошол сөздөр менен сүрөттөп, текст түзүп жазып чыгасыңар. Кандай деген суроого жооп берген сын атоочторду бердим. Мисалы, менин досум деп тема койгула дагы. Салмагы: арык, арык чырай, семизби же толукпу же ортобу? Ошону бирөөсүн тандап жазасың, досуңду сүрөттөйсүң. Андан кийин бою кандай? Узун, кыска, орто, чарчы бойлуу деп коет. Чарчы бойлуу дегенди уктуңар беле? Узун дагы эмес, кыска дагы эмес, орто бойдун бир түрүн чарчы бойлуу деп да койсо болот. Ал эми жүзү дегенде кебетеси бети, кандай? Тегерек, чапжак. Чапжак дегенде арык адамдарды чапжак деп коет. Кара тору же ак саргылбы? Ал эми мурду кандай? Түзбү, жалпакпы, куш мурунбу? Куш мурун дегенди түшүнүп атсаңар керек, бул кырдач мурунду куш мурун деп коет. Ал эми топчу мурунбу? Топчу мурун дегенде кичинекей топчудай болгон тоголок мурунду топчу мурун деп коет. Ошондой адамдар кездешет жашоодо. Эми көзү кой көзбү? Койдун көзүнө окшош. Же күрөң эмес, же кара эмес, ортодо болот. Карагаттай. Демек, карагатты элестеткиле, капкара экен, Жашыл көзбү? Кашы карабы, коюубу, ичкеби же сейрекпи? Сейрек дегенде кээ биринин кашы азыраак эле болот дагы, ошону сейрек деп коет. Чачы кандай? Калың, суюк, узун, кыска, тармал, кундуздай. Кундуздай дегенди түшүнөсүңөрбү? Кундуз деген суу жаныбары, Анын териси жалтыраган ушундай сыймалак болот. Мына чачты ошого салыштырып атат. Кундуздай, жалтырак сыймалакпы дейт. Кундуздайбы чачы? Же ак басканбы дейт. Эми ак баспаса керек, бирок кээ биринде витамин жетишпесе басышы мүмкүн. Андан кийин маңдайы. Маңдайы жазыбы же маңдайы куушпу? Мүнөзү болсо токтоо, ачуусу чукулбу? Сыпайы сылыкпы? Оройбу? Өзүмчүлбү же ачык шайырбы? Түнтпү? Мына ушул таяныч сөздөрдү колдонуп, бул сын атоочтор кандай деген суроого жооп берет. Колдонуп, менин досум деп текст түзүп, досуңардын келбетин сүрөттөп жазып чыккыла. Кеп куржунубузду байытып алалы, албетте дос жөнүндө. Анан сын атооч катышкан. Жакшы дос жан жыргатар азык, жаман дос башка тиер казык. Экинчи, жанга күйгөн жандай дос, жанга күйбөс таңдай дос. Таңдай дегенде түзмө түз түшүнүп албагыла, бул өтмө мааниде берилген, көп сүйлөөк адамды айтып атат, Мына ушуну өз ара ата энеңер менен маектешип чечмелеп, кеп куржунуңарды сүйлөө чеберчилигиңерди өстүрсөңөр, абдан жакшы ийгиликтерге жетишесиңер. Эми бул тапшырма болот. Кластер, доско кластер мүнөздөмө бересиңер.
Дос кандай болуш керек? Мен сылык деп жазып койдум. Андан ары өзүңөр толуктап класстерди түзсөңөр болот. Сынатооч катышсын, сынатооч болсун, кандай деген суроого жооп берсин. Бул үйгө берилген тапшырма. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сынатоочко кандай сөздөр кире турганын кененирээк билдик. Досубузду сүрөттөө менен адамдын сырткы келбетин сүрөттөөнү үйрөнүп алдык. Кеп куржун аркылуу кебибизди кеңейтүүгө аракет кылдык, макалдарды чечмелеп, маектешип, оюңарды айтып. Андан кийин акыркы дос деген кандай болоорун билдик. Мына ушинтип сабагыбызды жыйынтыктадык. Кийинки сабактан амандашканча кайыр.